Көпчүлүк элдин, айрыкча кыргыз элинин жүрөгүн багындырган, жаш кары дебей күтүп көргөн, башынан аягына чейин күлкү менен коштолгон түрк сериалы «Жашоо сүртүмдөрү» сериалы тууралуу же болбосо ал сериалга катышкан актер, актрисаларды сиз канчалык деңгээлде жакшы билесиз? Кана, жакшы көргөн киноңузду бир эске салалычы. Тест. Бул тестте жашоо сүртүмдөрү жана анын актерлору тууралуу 30 суроо болот. Сиз бул тестте өзүңүздүн бул кинону кандай жакшы көрөрүңүздү көрсөтөсүз. Жана бул кино жана анын актерлору тууралуу билбегендериңизди билип аласыз деп ойлойм. Албетте, бул кинонун үтүр чекине чейин билгендер азыр. Мен 30 суроонун баарына туура жооп бере алам деп олтургандыр. Ооба, суроолор өтө татаал эмес, жөнөкөй суроолор. Достор, сиздер тесттен өтөр алдында азыр эле сиз көрүп жаткан биздин ДНК кыргызча каналыбызга каттала кетиңиздер. Анда эмесе биз видеонун негизги темасын баштадык. Тест. Биринчи суроо. Жашоо сүртүмдөрү сериалынын биринчи сезону канчанчы жылы тартылып башталган? Вариант А. 2009 жылы. Вариант Б. 2012 жылы. Вариант В. 2010 жылы. Вариант Г. 2008 жылы. Жообун табууга 7 секунд беребиз. Азаматсыз. Албетте, туура жообу вариант В. 2010 жылы тартылган. Кийинки суроого өтөлү. Экинчи суроо. Жашоо сүртүмдөрү сериалында башкы актер башкы каарман жигиттин ролун ойногон Жанирдин чыныгы жашоодогу ысымы же болбосо аты жөнү кандай? Вариант А. Мерве Хазер. Вариант Б. Өзгүн Караман. Вариант В. Эфе Караман. Вариант Г. Мелек Өзтүрк. 7 секунд убакыт кетти. Жообу вариант Б. Өзгүн Караман. Азаматсыз. Албетте, Б вариантын тандаган болсоңуз. Кийинки 3-чү суроо. Бул сериалдын 3-чү сезонунун тартылбай калышынын себеби? Болжолу түрү менен. Вариант А. Көрүүчүлөргө жакпай калган. Вариант Б. Акча каражат жетишсиз болуп калган. Вариант В. Жок, сериал 3-чү сезонун тартабыз дешкен эмес. Вариант Г. Актер, актрисалар жетишсиз болгон. Жоопту ойлонуп табыңыз. Азаматсыз. Албетте, Б вариантын тандаган болсоңуз. Кийинки 4-чү суроо. Кенандын биринчи аялынын аты ким болгон? Вариант А. Бахар. Вариант Б. Седеф. Вариант В. Ямур. Вариант Г. Аялы болгон эмес. 7 секунд убакыт башталды. Туура жообу вариант А. Бахар болчу. Демек, Кенандын биринчи жубайы Бахар айым болгон. 5-чү суроо. Мүдүрдүн жардамчысы болуп иштеген Мети мырзанын карындашы эсиңердеби? Ошол кыздын ысымы кандай? Вариант А. Өйкү. Вариант Б. Сауле. Вариант В. Пелин. Вариант Г. Анын карындашы болгон эмес. 7 секунд убакыт беребиз. Туура жообу вариант В. Анын карындашынын аты Пелин болгон. Азаматсыз. 5-чи суроо төмөндөгүдөйчө. Баскан турганы күлкүнү келтирген Рыфат мырзанын болочоктогу жубайы Айнурдун атасынын ысымы кандай? Вариант А. Жезми. Вариант Б. Шекер. Вариант В. Кыванч. Вариант Г. Мурат.
Жообун табууга шашылыңыз. 7 секундда убакыт беребиз. Туура вариант А. Жообу. Анын атасы Жезми болгон. Кийинки 6-чы суроо. Дагы эле баягы Рыфат. Түрмөдө олтурган кайсы жакын адам үчүн милициянын айнегин сындырып, өзү дагы түрмөгө түшүүнү каалайт? Ким үчүн? Вариант А. Айнур үчүн. Вариант Б. Чаалар үчүн. Вариант В. Кенан үчүн. Вариант Г. Халил үчүн. Убакыт кетти. Туура айтасыз. Рыфат жездеси Халил үчүн дагы милициянын айнегин сындырып, түрмөгө түшүп калат. 7-чи суроо. Оба Рыфат жездеси Халил үчүн милициянын терезесин сындырып, түрмөгө түшөт. Эмне үчүн Рыфат муну кылды? Вариант А. Жездесин түрмөдө жалгыз калтыргысы келбеди. Вариант Б. Аны жаман көрчү. Вариант В. Рыфат түрмөгө түшкүсү келди. Жана вариант Г. Унутуп калдым. Кайсыл вариантын тандайсыз? 7 секунд убактыңыз бар. Азаматсыз. Вариант А. Эң туура жообу ушул вариантта. Себеби Рыфат жездесинин түрмөдө жалгыз калуусун каалаган эмес. 8-чи суроо. Седефтин жолдошу Селим эмне себептен өзгөрүүнү чечет? Туура жоопту тап. Вариант А. Жөн гана өзгөргүсү келет. Вариант Б. Кызганычтын айынан. Вариант В. Өзүн башка образда көргүсү келет. Вариант Г. Себеби жок. Азаматсыз. Эгерде вариант Б'ны тандаган болсоңуз, Селим мунун баарына кызганычтын айынан барат. Кийинки суроо. 9-чу суроо. Юсуфтун тайэжеси, Кенандын кайнэжеси Гонжайым эмне үчүн өзүнүн күйөө баласы Кенанды жаман көрүп калган? Вариант А. Сиңдиси Бахардын айынан. Вариант Б. Башынан эле жаман көрчү. Вариант В. Жок, аны жакшы көрчү. Вариант Г. Себеби жок эле жаман көрчү. Туура жооп вариант А. Гонжайым өз күйөө баласын сиңдиси Бахардын айынан жек көрүп калат. 11-чи суроо. Кенандын туң улуу кичинекей мырзанын атын тап. Эң оңой суроо болду окшойт. Вариант А. Рыфат. Вариант Б. Юсуф. Вариант В. Кенандын баласы жок. Вариант Г. Мурат. Туура жообу вариант Б. Анын уулунун аты Юсуф. 12-чи суроо. Сейфинин мектептеги жакшы көргөн кызы. Вариант А. Ипек. Вариант Б. Өйкү. Вариант В. Дуру. Вариант Г. Айшегүл. Жети секунд аяктады. Сейфинин жактырган кызы Айшегүл болгон. 13-чү суроо. Экинчи сезондогу Жанердин жакшы көргөн кызы Дурунун чыныгы жашоодогу аты кандай? Вариант А. Этфен Хасун. Вариант Б. Дуйгу Кесер. Вариант В. Мелек Öztürk. Вариант Г. Мерве Хазер. Туура жообу албетте вариант Б. Дурунун чыныгы жашоодогу аты Дуйгу Кесер. 14-чү суроо. Эмне үчүн Жанер Метинди өзүнүн жездеси болуусун каалабайт?
Вариант А. Мүнөзү оор, жана жанерге жакшы мамиле кылбайт. Вариант Б. Сабакты жакшы түшүндүрө албайт. Вариант В. Окуучуларын жаман көрөт. Вариант Г. Окуучулары аны жаман көрөт. 7 секундда башталды. Туура жообу вариант А. Метин өзү мүнөзү оор киши ошол себептен окуучуларына да жанерге да начар мамиле жасайт. Азаматсыз албетте А вариантын тандаган болсоңуз. 15-суроо төмөндөгүдөйчө. Бул кинодогу эң эле тамаша кой эки каарманды ата. Вариант А. Халил жана Гонжа. Вариант Б. Кенан жана Юсуф. Вариант В. Сейфи менен Айшегүл. Вариант Г. Рыфат жана Айнур. Адаттагыдай эле 7 секундда беребиз. Жообун тапканга жетишиңиз. Туура, бул кинонун көркүн ачкан, күлдүрүп роль ойногондор булар Рыфат жана Айнур. 16-суроо. Жанер баскетбол ойноп, бутун оорутуп алып, аны көпчүлүгү баскетбол ойной албайсың деп шылдыңдап жатканда, ага ким биринчи жардамга келет? Вариант А. Досу. Вариант Б. Ямур. Вариант В. Ипек. Вариант Г. Өмер. 7 секунддан кийин жообун билесиз. Туура жообу вариант Б. Жанер качан баскетбол ойноп бутун оорутулганда ага Ямур жардам берген. 17-суроо. Эң оңой суроо. Жаш өсүртүмдөрү сериалы кайсыл өлкөдө тартылган? Вариант А. Туркияда. Вариант Б. Катарда. Вариант В. Россияда. Вариант Г. Казакстанда. Жообун табууга аракет кылыңыз. 7 секунд аяктады. Жообу вариант А. Бул сүйүктүү сериалыбыз Түркияда тартылган. 18-суроо. Экинчи сезондогу Элиздин жакын досу ким? Вариант А. Туру. Вариант Б. Пелин. Вариант В. Айшегүл. Вариант Г. Эч ким. Жообу албетте вариант Б. Элиздин жакын досу Пелин болгон. 19-суроо. Кенандын кесиптеши, жакын курбусу ким? Вариант А. Седеф. Вариант Б. Метин. Вариант В. Бахар. Вариант Г. Юсуф. Ооба, туура жообу вариант А. Кенандын жакын досу, курбусу бул Седеф. Кийинки 20-суроо. Кенандын сүйүктүү автоунаасынын атын алар эмне деп аташкан? Вариант А. Бахарым. Вариант Б. Күн шоласы. Вариант В. Күн карама. Вариант Г. Кичинем. Жети секунд аяктады. Жообу вариант В. Кенан менен Юсуф ал машинени күн карама деп аташкан. 21-суроо. Башкы ролдогу Кенан жашоосундагы кесиби. Вариант А. Электрик, актер. Вариант Б. Бухгалтер. Вариант В. Актер жана ырчы. Вариант Г. Врач. Оңой суроого оңой жооп жандырмагы. Вариант В. Кенан мырза мындайча айтканда, Эмре Алтуктун кесиби бул актерлук жана ырчылык. Кошумчалай кетсек, актердун бир нече ырлары бар. Аны албетте YouTube аркылуу көрсөңүздөр болот. Эмре Алтук песня деп жазсаңыздар чыгат. 22-суроо. Рыфат элдерге алдап,
дарылыгы бар деп эмнелерди сатат? Вариант А. Дарылыгы жок эле чөптөрдү. Вариант Б. Гүлдөрдүн жалбырагын. Вариант В. Дарылыгы бар чөптөрдү. Вариант Г. Тукумдарды. Туура айтасыз. Вариант Аны тандасаңыз. Ойго келбеген жоруктарды жасаган Рыфат мырза дүкөнүндө дарылыгы жок эле чөптөрдү дарылыгы бар деп алдап сатат. 23 суроо. Айнур менен Зейнеп эжеси эмне дүкөнүндө иштетишет? Вариант А. Кийим-кече дүкөнү. Вариант Б. Үй эмеректерин сатуучу дүкөн. Вариант В. Торт таттуулар дүкөнүн. Вариант К. Дүкөнү жок. Кайсыл жообу туура? 7 секундтан соң жообун ала аласыз. Жообу албетте вариант В. Зейнеп менен анын жардамчысы Айнур торт, мындайча айтканда, таттуулар дүкөнүн иштетишет. Кенан эң алгач келгенинде, мындайча айтканда, Бахардан соң кимге ашык болот? Вариант А. Зейнеп. Вариант Б. Элиф. Вариант В. Бахар. Вариант Г. Гонжа. Туура жообун 7 секундтан соң билесиз. Ооба, туура. Кенан эң алгач келгенинде, мындайча айтканда, Бахардан кийин Зейнепти жакшы көрүп калат. 25 суроо. Метиндин ата-энеси барбы? Вариант А. Ооба бар. Вариант Б. Жок. Вариант В. Атасы эле бар. Вариант Г. Апасы эле бар. Суроонун туура жообу вариант А. Метиндин атасы дагы, апасы дагы болгон. 26 суроо. Гонжа канча бир тууган? Вариант А. Алар 3 бир тууган. Вариант Б. Алар 2 бир тууган. Вариант В. Алар 7 бир тууган. Вариант Г. Анын бир тууганы жок. Кайсыл вариантка кошуласыз? Мен А вариантына кошулмакмын. Билесизби эмнеге? Себеби туура жооп ушул вариантта. Гонжа өзү менен кошкондо 3 бир тууган болгон. Жана алар Бахар, Рыфат жана өзү Гонжа. 27 суроо. Экинчи сезондо колун тыынбай жуунган аябай таза агайдын аты кандай эле? Вариант А. Метин агай. Вариант Б. Осмон агай. Вариант В. Кенан агай. Вариант Г. Билбейм. Жообун күтөбүз. Тыынбай жууна берген агайдын ысымы Осмон агай болгон. Бул туура жообу. 28 суроо. Юсуф эмне үчүн өз таятасын башында жаман көрдү? Вариант А. Себеби таятасы аны жаман көрөт деп ойлоду. Вариант Б. Себепсиз жаман көрдү. Вариант В. Апасы өтүп кеткенине. Вариант Г. Аны таятасы жаман көрчү. 7 секунд убактыңыз бар. Туура жообу вариант А. Юсуф таятасын мени жаман көрөт деп ойлоп, өзү дагы таятасын жаман көрүп жүрдү. 29 суроо. Сериалдагы Селимдин ролун жараткан мырзанын чыныгы жашоодогу аты кандай? Вариант А. Серкан Куру. Вариант Б. Эфе Караман. Вариант В. Ахмет Курал. Вариант Г. Мерве Хазер. 7 секундтан кийин жообун билесиз. Туура жообу вариант А. Селимдин ролун ойногон мырзанын чыныгы аты Серкан Куру. Эң акыркы 30 суроо төмөндөгүдөйчө. Бул видеону чыгарышыма ким же болбосо эмне себеп болду? Вариант А. Өзүң эле чыгардың. Вариант Б. Подписчигиң айтты.
Вариант В билбейм, вариант Г мен каяктан билейин. Бул жерде эч кандай 7 секунду жок эле айтайын. Бул видеону чыгарышыма бир подписчигим себеп болду. Ар дайым көрүп жүргөн мен мурун жашоо сүрүтүндөр тууралуу көп чыгарчумун. Акыркы күндөрү башка темага өтүп кетип калганымабы? Менин акыркы киргизген видеомдун астына мындай комментарий калтырыптыр. Давай жашоо сүрүтүндөр тууралуу чыгарчы, от души күтөм деп. Мына аккаунт YouTube деген канал. Ал айтты, мен аткардым. Достор, эми сиздерге суроо. Эмне жөнүндө чыгарайлы? Комментарийге жазыңыз. Биз болсо кийинки чыгарылышта ошол именно сиз айткан темада чыгарабыз. Болгону подписаться деген кызыл кнопканы басасыз. Комментарийлерге кирип, мен ушул темада видео көргүм келет деп от души жазыңыз. Ошентип комментарий калтырыңыздар. Кийинки чыгарылышта ошол тууралуу видео көрө аласыздар. Аягына чейин көргөнүңөргө чоң рахмат. Сиздер менен DMKH каналы болду. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Муну сиздер дагы билесиздер. Ошол үчүн каналга катталып кетиңиздер. Чоң рахмат.